Assalamu алейкум достор, Фрунзе ТВ каналы, общение долбору жана сіздерге жайдың ысқында аябай аптапта отырған болсаңыздар, рахатта тартылайсыз, анымен біргелікте экран арқылы ес алуда тартылғанға әрекет қылмақчыбыз. Себеп дегенде біз шаардын четиндебиз, Татыр этнокомплексінде. Дал ушул жерде сіздерге обзор кылып бермекчибиз, жана ушул этнокомплексте чийген жана архитектурасын полдун жасаган Руслан Байкебес менен эң кызыктуу маек сіздерди күтмөкчү. Андыктан барыңыздарды экранга жакыныраак чакырабыз жана эстетикалык рахат алууга даяр болуңуздар демекчибиз. Кеттик. Айтмакчы, биздин каналыбыздын көрүүчүлөр Руслан Байкемден уже тааныш болсоңор керек. Буга чейин дагы бир сонун ысык көлдө Айбекти обзор кылып келген болчук. Бүгүн дагы жолугабыз. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы келдиңерби? Сонун келип алдык. Прям сонун жерде экен. Бишкектен бир 15 мүнөт эле жүрсөңөр, келе аласыңар. 15-20 мүнөт деп койсок болот. Руслан Байке мындай суроодо баштардан мурда. Кандай бир нормальный объект көрүп эле, обзор тарткыбыз келсе эле сиздик болуп чыгып атат, мындай дизайн, архитектурасычы. Буга чейин экөөнү тартканбыз, бул үчүнчүсү. Заранее суротом, дагы бир демке барбы, эч тартып койгон мындай. Дагы болот, буюрса дагы болот. Кийин сага перечинди айтып коеюнчу. Не болот деппи? Эмкинен сурап туш келип калбаш үчүн дегендей. Ошо билип келесиң да. Эси башка жумуштарына да кызыгып көрөм дей турган болсоңуздар, ылдыйда ссылка калтырып коебуз. Ысык көлдөн сонун репортаж бар болчу, буга чейин чыгарганбыз. Ошону да көрсөңүздөр, анан талантынын бир жок дегенде 50%ын көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул жак болсо кооз, сонун элдердин көптүгүнө караганда аябай эле талапка ээ болгон жер экен. Азыр ошо популярдуу болуп атат. Азыр элдер ошо дем алыш күндөрү келип эс алганга бир жакшы бир жерлер ачылып, ушундай туризмди өнүктүрөлү деген бир Ички туризмди өнүктүрөлү. Азыр дагы баягы көп барчу жерибиз дагы аз болуп, көп жер запрещенный болгон экен. Уже ички туризм өнүгүп баштады, ошон үчүн бияка аябай ушундай популярный болуп баштады да. Бул жердин негизи айтсак, бул мен жаңы окуп келгенде чийип бергенбиз, бирок агаларым сурангандан Кипрде окуп келгенден кийин ошо келип жаңы бүтүрүп келген кез болчу. Ошондон анан сурангандан ушул жакта чийип бергенбиз да башында. Бул дагы баягы үйрөнчөк кездеги. Ошо үйрөнчөк болгон үчүн кандай деп ойлойсуң? Наоборот 13 жыл болуптур ушул жака. Күйүп, прям фантазиям баарын күйүзүп алып чийди, же наоборот бир катачылыктар болуп калган. Эми азыр уже с годами өткөндөн кийин. Ал кезде ошо сен айткандай эле аябай мындай энтузиазм менен чийген, мына ошо суранып атат деген баягы. Сени бирөө бирдеке суранса, конечно, күйөсүң мындай. Ичиңде бир толкундонуу болот дегендей, ошон үчүн баягы чийип баштаганбыз. Жасап берип андан кийин эми азыр мен мисалы көрүп атам кайсы жакта каталыктар кеткендер. Эми аларды мен айткым келбей атат, бирок эми кичине катачылыктар болгон экен. Жаңы үйрөнчөк кездеги болгончу. Бирок эми азыр ага карабастан эл баалап көрүп атат. Ошон үчүн бир кандай эл эмес, биздин көрүүчүлөр да баалаш үчүн сизден бир чакан сураныч, жакшынакай бир обзор кылып берсеңиз, кайсыл кандай идеялар менен чийилген, каяктан илхом келген, кандай максатта дегенде. Даяр болсо, анда биздин артыстан акырын элчи беребиз.
норманы жаңы келип отургузганбыз. Ал эчтеке жок болчу. Бул речке муну да биз түздөп жасаган элек дегендей да. Сонун кантырбайбы? Мурун суу жок эле, ушу суудан колдончубуз да. Азыр болсо тиги сууда чоң суудан тазалап келип отуруп, жана очистнойлордон бар. Тазаланып келип азыр колдонуп атат да. А могу эмне бактар? Булар эмеден коёш. Эмне эле уксусный бирдеке деп коет. Уксусный дерево деп коет. Буну уже ботаниктер отургузган. Сонун өстүрө? Булар өзү мындай көп жерге мындай чыдамдуу келет экен да. Өсө берет экен да, ошон үчүн тандалып келген да. Так, биринчи точка түшүнүгүбүз боюнча бул үй экен, Ушул үйдү жаңы келгенде ушул үйдөн баштаганбыз. Андан кийин мындай ары өсүп кеткен да. Негизи биякта биздин сарайыбыз бар болчу, ушу сарайда. Биякта мал кармачыбыз биз илгертен эле мал кармап жүргөнбүз, анан ошондун айынан биякта да мындай элдерге да эс алчу жай кылып коелу деп. Мал менен чоңойдук деген. Кичинекей кезден бери эле ушу атам ушу эмгекке үйрөткөн да бизди. Ушу мал менен жүрүп, ошо малды кантип тейлеш керек, кантип уй сааш керек. Ошонун баарын биз жалгыз эркектер болгон үчүн баягы кыз киши жок болгондуктан өзүбүз кылчубуз да баарын. Уй сааганын да уйун саачубуз. Үйлөдө 3 бир туугансар, 3 эркек, 4-5 бир тууганбыз да. Кичинекей болуп калды да. 2 кыз, менден кийин 2 кыз бар, алар кичирээк болуп калды. Ошондо уй сааганды билесиз? Билебиз, мындай проблемасы жок. Серьезно? Университет бүткүчө эле саап чыктым үйдөн. Канча жылга мал менен аракеттендиңиз? Эми 21 жашыма чейин. 21 жаш? Пока кетмейинче. Чет өлкөгө кетип калгыча элем, эми биякта мал менен ошо атам мал кармачу үйдө эле, шаарда жашаганыбыз менен деле бирок үйдө мал кармачу. Уй бар болчу, койлор бар болчу, жылкылар бар болчу. Жайкысын ушул жака тоого чыгарчубуз, кышкысын үйгө алып келчүбүз, чоң алып жашачубуз да биз. Суроо. Азыр бул жакта мал барбы? Бар, мал бар. Анда уй садырып көрөбүз азыр. Калпактуу чын эле айтып атабы? Азыр лично көрсөтүп, тасыктап бермекчибиз, Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй азыр даярдык жүрүп жатат. Ошон үчүн анча-мынча кыз келиндерге, анча-мынча эркектерге мастер-класс өтөбүз. Мастер-класс өтүп коелу. Руслан байке. Уйду кантип чааш керек экен. Муну чаппас үчүн. Байлап коебу? Байлап койсо болот да. Ата куйрук менен жапкалышы мүмкүнсүң. Жапкалышы мүмкүн саап аткан малдар. Жеңиңер эле жакшы да бир-эки жол. Ойло жеген. Бирге жүргөндө. Мына чаканы коюп туруп, чака кылып кетпейби? Iya. Чака кылып. Процесс башталды. Руслан байке уй сабып атат. Мындай кылып берейин мындай. Мындай экен да, талант нитрат еш деп коет го, ошондой эле экен да. Калып калыптыр да, кичинекей жактан бери. Руки помнят дегенде эле. Руки помнят, да. Прогноз боюнча канча литр сүт берчү дейт экен? Прогноз боюнча 6 литр берет дейт го экен. Буну үчүн каймак кылып, курут кылып, тартып билчүбүз беле? Эми каймак тартчубуз. Куйрукты байлап койгондо кантесиң мындай чаппасын деп. Бетке чаба берет да. Үйдө жалаң эркектер болгон үчүн саачыңар да? Эң кичүүсү катары. Эң кичүүсү катары мен бизди саадырчу. Мен саачумун да көбүнчө. Талант бар экен байкеде. Мына саат кетип ушундай. Мына сага көрсөтөйүн дедим эле ушул. Достор, өзүңүздөр көргөндөй, уй саганды унута элек экенсиз. Колдор эмне, чарчап калдыбы? Же эметип калды. Көмбөгөндүкү. Зато свежий. Табигый таптаза сүт колубузда. Каймак кылып берели. Каймак кылып берели. Тарткан билесизби? Эмкиде.
Тартканды эле билебиз а? Все, хорошо. Главное, сөзүңүзгө турдуңуз. Буйса айткенсиз. Көрдүк. Эми дальше волонтер элебиз обзорду. Все. Бул башында ушундай үй беле же кийин туристтерге дегенде уже болуп чыктыбы? Дизайн өзгөрдүбү? Жок, дизайн эч өзгөргөн эмес. Ушу ойдон эле жасалган болчу башынан эле. Бизге могу бияктын көрүнүштөрү керек болчу. Ошон үчүн мына айнеги көбүрөөк. Эми жаңы келгендеги жасаган неме да бул аябай мындай мен европейский эме алганчы ушундай башкача үй болуп түшүп калды да бияка. Чоң эмеси атриум менен ичинде. Ошон үчүн айнектери чоң болуп келип калган да. Дизайны Террасасы чоң болгон, террасаларда отурмай болчу да, көбүнчө цель природа менен наслаждаться этип. бул 13 жыл мурун болгондо ошондо 2008 болуп калабы? 2008 болчу. 2008 алып келип чет жашасам мондай кандай болот деп көрсөтсөм мындай болуп калышпадыбы? Ал кезде Жаңы нерсе болчу да. жаңы нерсе болчу, анда деген жакшы экен, жакшы деп мындай Сразу жакшы баа алынганбыз да. Бул жака эми ремонт болуптур, Азыр ремонт болуп атат. Просто уже 13 жылдан бери эч ремонт болгон эмес. Ошо 13 жылдан кийин ушу жаңы ремонт башталып, күтүүсүз келгениңиздерден кичине ушундай эме болуп калдык да. Ремонтко кабыл болуп калдыңар, бирок эми кийинкисин Кудай буйрса көрсөтөбүз. Бизге эми үйдү көрдүк, аябай сонун экен, бирок бизге өлө кызык болгону бул жакта боз үйлөр. Боз үйлөрдү прям азыр төкпөй чачпай айтып берсеңиз эле болот. Бул жакта болсо да кийин Биякты кийин кадрга тартпасак да, бирок ремонт бүткөн сөз келип кетишим керек болуп калды. Мен айнектер жакты буякта карап отурганга. Операторлордон бири буякты алдырып коюш керек экен. Не деген ооздук. каалаган күнү келип кетсеңер болот. Любой күнү тосуп алабыз. Мен билишим боюнча 2 образованияң бар да. Ооба. Экономист и кийин архитектура да. Но айтып өткөндөй эле көбүнчө мал караганга салып койчу дегендейчи. Ошо биринчи баягы илгери дегенде баягы окуп жүргөн кезде эле ошо атам ушу малга көп жумшачу да. Эртең менен алып ойготуп алып, мал тейлебиз деп чыгып. Барып богун чыгарып дегенде, чөбүн салып, уюн саап, ошо саат 9-дарда окууга кетчүбүз да. Анан ошо атам айта берчү да, окубай эле койчу, мал менен эле чоңоюсуң депчи. Мен ошондон коркконуман, мисалы, наоборот окууга Көбүрөөк басым окуйм деп, басым жасачумун да, ошо окуп отуруп анан кийин түшүнүп атам да, мисалы, атам мен билген экен да, ошо коркконумдачу. малчы болуп кетем дегенде. Билимдүү болсун деп, окууга барсын, окусун дегендиктен ошо менен коркутчу экен да. Эми ал кезде 3-1 туугандын күчүсү болчусуз да. Эң күчүсү болгондуктан. Анан канча бир жашка жеткиче эркеледиңизби же наоборотпу? Эми эркелеп эле жүрдүк. Эркелегенде мал тоже баягы мындай өзүнүн ченеминде дегендей да. Бирок атабыз эми мындай строгий киши болчу. Катуу кармап койчу. Мындай биздин акча берип же мындай баалабат эткен эмес да. Если акча керек болсо барып иштеп таап алгыла дечү да. Анан эртең менен обязательно айтчу да, эртең менен турганда Кудайга жаккыдай кылып, 1 тыйындык жумуш болсо да кылыш керек депчи. В общем, канча боз үй бар мына жакта? Жерде 6 кичинекей боз үй бар, анан бир чоң боз үй. Мындай чоңураак тойлорго да. Калгандары кичинекей, мындай чакан группаларга өткөзгөнгө. То есть буякта шернелер, туугандар менен биргеликте эс алуу сыяктуулар. Туугандар менен келип өткөнгө да. Жакшы. Иштегилер да мындай өзүнчө эмелер менен келишет. Өзүнчө компаниялар менен да келип эс алып кетишет да. Ошо, түшүнүктүү. Биякта не, заранее бронь мененби же? Азыр ушундай болуп калды. Выходнойлор обязательно заранее бронировать этиш керек болуп калды. Мисалы, алдын ала 1 айга чейин уже запись менен келип атышат да. Так, 2008-жылы боз үйдү ушундай стилге түшүрө алам дегенде. Мындай баягы эме болбосун дегенбиз да. Бияк боз үйдү кайра тигип, кайра алып салабыз да. Буларды ушундай бир стационарный кылып, көпкө тургудай кылып бир эме кылыш керек болчу, ошон үчүн ушундай кылып жасалган да. Дизайнын тоже чечип чыккансыз. Дизайн болсо биздин эми биякта ал кезде Табылды деген байкебиз бар эле бир. Ошол байкенин жардамы менен ошолор салып берген да бул боз үйлөрдү. Мен мындай
көрүнүш кандай болуш керек чийип бергенбиз. Алар болсо исполнениясын өзү боз үйлөрдү ушинтип жасап, Супара дагы боз үйлөрдү билесиңер, ошого окшош кылып жасап берген да. Сон ал жерде мындай байкашымча ортодо чоң да боз үй турабы, тойгана? Чоң боз үйдө аяка 100 кишилик мындай Той өтүп калды. той өтүп коет. Сонун экен да боз үйдө той өткөргөн, ретки бой, замандагыдай. Так, в целом проект канча убакыт алды чийиш? Жана чыгармачылык инсандарда болот го, бир илхом келсе бир күндө бүтүрүп болбосо көпкө чоюлат дегендей. Жок, биякта ошондо бат эле чийгенбиз, анда да жалгыз болчумун, команда жок эле. Өз колум менен чийген кез болчу анда. Ошондо где-то бир жума, 2 жуманын ичинде чийип бүтүргөм. 2 жума. Уже идея бар болгондуктан, бат эле уже технический чертеждор бат эле чийилет. Аны чийип туруп, анан уже строительдер менен иштеп кеткенбиз да. Азыр эмне өтүп атат эжекелер? 50 жаш? О, кут болсун. Кимдики, сиздикиби? Байке эжекелерге чоң рахмат, уруксат берген үчүн. Көргөн ичи ушундай экен. Анан көргөндөй эле илгерки биздин ата бабаларыбыздын салтында эле ушундай боз үйдүн ичинде тамактанып, жашы шорподон ичип, отурса сонун болот экен. Кичинекей кезде эмне менен шабашка алчыңыз анда? Кичинекей кезде бизди Ош базарынын жанында жашадык. Ал кезде жанагындай фруктылар келет, ошолорду түшүрмүш, жардам берип, арбуз түшүрмүш болуп жардам берип, ошолордон жогултуп алчубуз, тыйын-тыйындарын. Грузчик болуп, Грузчик болуп, подработка кылчу. подработка кылчубуз. Анан ал кезде да баягы ордунда отургандарға колонкадан суу куюп келип деле сатчубуз. Сууга барып келгенге бара албайт да соодагер. Ошондо ордунда отуруп эле мисалы эме куюп берип коюп ошону сатып. Находчивый болчубуз дегендей да. Биринчи тапкан тыйыныңызга эмне алдыңыз эле? Биринчи тапкан тыйынга барып эле мороженое аласың да, кичинекей кезде. Мороженое, киного бармай. Лимонад алып ичмейли, ошол эле болчу ал кезде. Ал кездики. Өткөндө бир айтып калдым, эле күлгөм да тамашалап болсо дачы. Мындай малчы болуп кетейин деп комплекс бар эле, комплекс эмес мындай. Жок, мен ойлочумун ушинтип эле. Да, ушундай эле. Бок обязательно эң эле жаман көргөн ушу бок чыгарып аткан кезде ойлочу элек да мындай. Ушинтип эле жүрө беремби дечи. Ой, окуш керек. Болсо таятам болсо айтчу да мындай. Ушу калемдин учу менен акча табасыңар депчи мындай. Ушу билимиң кандай күчтүү болсо, кол коюп отуруп, мисалы, ошого алып келет да мындай бир жерге мүдүр болуп отурасың, билимиң күчтүү болсо, ошондой таятам ошондой үйрөтчү да. Ал өзү да аябай билимдүү мугалим киши эле да. Согуштун баарын өтүп келген, 7 жыл согушта болгон, 41-ден 45-ке чейин согушгандан кийин против Бендер согушуп келген, ушундай 7 жыл жүрүп келген да. Өзү. Ардагер экен да? 93 жашында каза болгон. Таятам. Ошол ал киши болсо наоборот ошондой окуу жака берилип элечү. Атам болсо ушундай коркутуп турчу да. Мал деп? Мал менен эле жүрө, байлыктын баары ушу малда депчи. Сиз айтып калчусуз эле деп мектепке барарга чейин 2 саат ишениш керек болчу деп. Ал болсо ал өзүнчө бир мындай комплекс болчу да. Мектеп эмес, университетте окуп жүргөндө деле жүрдүк да ошол мал мененчи. Анан достордун арасында үй конокко барарда колдун кесилип кетчү, уй саап жүргөндө, колдор кесилет эле. Столдун үстүнөн бирдеке алгандан уяласың. Колуңду бирөө көрүп калат деп. Анан уй саагандан кийин жытта калат да аябай. Ал жыттыда баягы жышынып отуруп, анан кетирчүлүк. Бир жака барганда уялып, мисалы, ошондойлор бар болчу. Окууга барганда деле уялчумун, мисалы. Жыттанып калабы депчи. Өзүңө жыттанбайт, бирок жаныңдагыларга жыттанып калат да. Проблема менен көп эле көрүүчүлөр ушундай кезиксе керек. Малдын жытыда мындай аябай специфический болот да. Чыкпайт да. Сиңип калат, Сиңип калат, кийиме сразу чыгат. Анысын байкагам. Кийим боюнча кичинекейлерде мындай улугунукунун кичүүсү ушинтип эле кийишип. Ал баягы билбейм, ал баягы коммунизмден калган нерсе болуш керек. Обязательно ушу кичүүсү баягы улуулардыкын кийиш керек эле да. Меники ошол проблема эле да, ошо постоянно мындай буу кийчүбүз да. Просто түшүндүрүп коеюн, мындай Руслан байке менен жашоодо аябай көп сүйлөшүп жүрөбүз, анан стили башкача да. Мен сага инстаграмдарда монтажда мындай кошуп коелу, бир 5-6сы. Анан түшүнөсүңөр. Стиль. Ошол кезде может эме калып калгандыр мындай. Кийимге бир жетишпездикчи. Анан азыр ошону мисалы мындай
чыгарып кийимди эми өзүм да баягы дизайнер болгон үчүн баягы ошого көп мындай көңүл бурулуп кеткен да. А так мурун кичинекей чагымды эстетсем баягы обязательно бир эски бут кийим, эски кийимдер келчү да. Анан мен аны аракет баягы ал Советский Союздагы кийимдер аябай качественный болчу, айрылчу да эмес да. Анан айрып бүтүп жаңы алып берсин деп айрып бүтүзөйүн десең да болбойт да. Айрылбайт да кайра. Ушундай болуп келди да. Просто Жыртылбайт дегендей. жакында эле WhatsApp'тан видео вызов менен чалатын, алса, тойда тост сүйлөгөн адам, тойда мындай эле да, костюм кийип, көйлөк кийип жүргөн жакпайбы? Костюм көп жага бербейт да, азыр мындай. Кысыла бересиңби? Кысыла берем, кенен мындай өзүмдү мындай кенен сезе албайсың да. Постоянно бир мындай контролдо жүргөн сыяктуу сезе берем да. Мындай кенен жүргөн жакшы көрөм. Кийимдин өзү комфортный болуш керек да. Канча комфортный болсо, өзүң ошондой уверенно жүрөсүң да. Азыр эми бизде Кыргызстандын негизи эле потенциалы бул туризм. Бизде баягы көп нерсе чыкпагандыктан, деңизибиз жок болгондуктан ушундай биз туризмге эле бериш керек. Биз Швейцариядан эч кеми калбайбыз. Ошол биздин ооздуктарды көрсөтүү, ошо туризм менен жаныбызды багуу максатында кетип атабыз да, мисалы, өнүктүрүү боюнча. Сиз мындай бир байкап койгон участоктор барбы? Биз көрбөгөн нерселерди көре аласыңар да. Как бы эки туалет турса бизге туалет көрүнүп калышы мүмкүн. Ал жерге уже мысленно чертеж түшүп, мындай болуп кетсе, бул мындай болуп кетсе деген сыяктуу участоктор потенциально барбы бизде? Бар, аябай эле көп негизи. Мен мындай ушу кыдырып жүргөндө ушу үй бүлө менен чыгып деп айтып атпайм, ушу чыккан кездерде да мен тайгымда кыдырып жүрүп көрөм да, мисалы бул жерге мындай бирдеке жасаса болот экен, бияка мындай жасаса болот экен деп. Анан негизи эле бирдеке жасаганда мындай жасаган жериң өзүн өзү каржылап, өзүн өзү багып мындай дальше өнүктүрүү турчу жайлар жасашыбыз керек да, мисалы. Биздикине мисалы Бишкекте көп нерсе жасайбыз, анан шаардын мойнуна калтырып коебуз. Эми шаардын мисалы өзүнүн бюджети дагы жетпей калышы мүмкүн. Тияка тартып, бияка тартып көп каралбай кетет да, ошо менен мына калып кетип атат. Мына азыр негизи мына алсак Карагачево рощаны алсак, ал жерде деле инфраструктурасына жол полдорун жасашыптыр. Бирок тоже эч ким карабагандыктан мындай дагы өнүгүү эмеси жок да, потенциалы. Ал жерге да мисалы тоже ушундай өзүн өзү каржылай турган, жанагындай ярмаркаларды өткөзө турган, дагы бирдеке баягы акча алып келе турган бирдекелерин жасаш керек. Именно өзүн өзү каржылап, өзүн өзү өсткүдөй кылып жасаш керек эле да. Ошол мисалы кемчилигибиз ошол болгон. Азыр жасасак, жана ошол жерде эле Карагачево рощада мисалы десек, жана озеросы бар. Озерода каралбай кетти. Мисалы ошону азыр жакшынакай бир озеро кылып, пляж кылып жасап койсок, ошол жерге мисалы акчасын чогултса, ошону тазалаган, жанагындай ичиндеги өскөн өсүмдүктөрүн алып турган бир кишилер керек да, аларга да айлык төлөш керек. Мисалы ошолордун баарын өзүн өзү каржылай тургандай кылып жасап койсок, мисалы эң таза сонун бойдон туруп бермеген эл үчүн кызмат кылат эле да. Эми Союз учурунда эле башта курулган Панфилов парк болуш керек, бизде азыр мисал катары өзүн өзү каржылай алат дегендей. Ошондой бирдекелер жасаш керек да, өзүн өзү каржылап туруш керек, өсүп атат. Ошон үчүн алар өнүгүп атат. Дагы бирдекелер кошулуп, жаңы аттракциондор кошулуп, элге кызмат кылып атат да ошентип. Мисалы башка парктарды карасак, мына көп нерсе жок да, мисалы только баягы скамейка, башын шаардын мойнунда отурат. Анын баары айлыгы да аз болгондуктан мындай көп жакшы каралбай кеткендиктен да. Мисалы анын баарын айлыктарын көбөйтүш үчүн ошондой арендага берчү жерлер болуш керек. Жанагындай прилавкаларды коюп, элдин кол өнөрчүлүктөрүн көрсөткөн бир өзүнүн жасаган немелерин ошол жерден сатышса, дагы эмне десек, ошондой аттракциондорду койсок, ошонун баарынын акчасы кайра өзүн өзү каржылап, өзүн өзү өнүктүрүүгө бир салым кошулат эле да. Даже бюджетке да түшүп калышы мүмкүн болчу, Конечно, бюджетке обязательно түшөт, потому что ал любой деятельность налог менен облагаться этет. Налог болсо шаарга кете берет эле да. Шаар кайра ага акчага түшпөстөн өзү кайра акча тапкыдай кылыш керек да. Ошол эң маанилүү ошол да нерсеси. Силер мындай в основном байкелер менен өсүп калдыңар да, үйдө эркек көп болчу. Анан азыр өзүңүздүн 4 кызыңыз бар да. Ооба. Мисалы эркекке берген тарбия менен кызга берген тарбиянын айырмачылыгы эмне болуп калат экен? Эми ал жерден кыздарга тарбияны мен мисалы көп мына апасына таштайм. Потому что эми кыздар болгондуктан эми кыздын жашоосун баягы ошо апасы берет да.
мен эми ата катары только мээримди тартыбай алайын да. Ошо кыздарга эң өнөмүсү ошо мээрим бериш керек экен да. Канчалык жакшы көргөнүңдү, канчалык сүйгөнүңдү көрсөтсөң, ошончолук кыздарың да мээримдүү болуп мындай жакшы чоңойот деп ойлойм да. Мен жеке оюм ошондой да. То есть мен көрүп айтайын деген сиз да ошону тарбиялап атпайсызбы? Кичинекейиңен акча өзүнө тат деп. Өткөндө инстаграмыңызда көрүп калдым, кызыңыз кородо иш жасап атат. Ал ошо эми канда бар болуш керек. Мындай жанагындай находчивость дегенчи. Ошо алар келип дагы өзүм үйдөгү кокон гилясты чогултуп, эшикте отуруп сатып атып, анда мен үйгө келип атып, Көрүп калдыңыз. үйгө кирип баратып көрүп калып атам да. Инстаграмдан көрдүм, түшүндүм то, что мындай көрүп алып сүйүндүңүзбү, бир башкача болдуңузбу чыгып. Өзүм сүйүндүм, мен деле кичинекей кезде ошондой атам жанагындай компот, пирожки сатып иштечүбүз биз деле. Ал кезде баягы эми болгон ишке кийлигишип жүрөсүң да, кире берчүбүз. Мен да ошентип коюп коюшчу, мен ошол кезде эле кичинекей кезимде ошол как раз азыркы кызымдын жашында эле тоже ошентип соодада жүргөм да, мисалы, тоже ошентип чимкирибизди ачып коюп эле пирожки сатып, компот сатып, жанагындай стадиондордун астында киши көбүрөөк болгон жерлерге барып, туруп алып, ошол компот, ошондой пирожки, булочкалар сатып акча кылчубуз да. Качан көрбөйм, именно дем алыш күндөрү тоого чыгып кетесиңер, башка жака кетесиңер, иши үй бүлөңүзгө. Бул эми өзүмдүн жеке бир койгон өзүмдүн правилам жашоодо. Ушу хотя бы ушу жумушка эле берилип жүрө бербей, именно ушу үй бүлөгө бир күн арнайм да. Ушу воскресенье күндөрү ал күндү мындай эч жумуш койбойм ал күнгө. Обязательно ушу үй бүлөм менен бирге болуп, бир күн кечке чогуу өткөзүшүм керек да. Алардын ошо каалагандарын кылып берүү, ойно десе ойнойбуз, ушу болгон өзүлөрүнүн каалоосун аткарып берүү да. Эң самый главный ошо отношениябыз баягы ичиндеги карым катнашыбыз деп коебуз. Ошол катуу бекем болсун деп. Көңүл да эң главный. Көңүл жакшы бөлбөсөң эле үйүңдө мындай ызычуулар болуп турушу мүмкүн да. Ага баягы жеткизбестен болгон аракетимди ошого кылам. Бир күн үй бүлөгө арнаш керек обязательно. Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө. Чоң рахмат маек үчүн. Атайын шаардын четине чыкканга бир шылтоо болду биз үчүн. Келдик, таза аба менен жам алып, сонун жерде көрүп эс алып болдук. Жакшы бир маек курдук. Ошон үчүн жалпы биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жолу айтып коебуз. Эгерде Бишкекте болсоңуздар, эгерде дем алыш күнүңүз болсо, анда сөзсүз түрдө чыгып, Татар этно комплексине келип, эс алып, сүрөткө түшүп, отуруп, кыргыздын даамдуу тамактарынан жеп, биз көргөн козукту силер дагы көрүп кетиңиздер. Сизге Руслан аке, чоң рахмат. Буюрса бул акыркы маегибиз, себеп дегенде барлык көрүүчүлөргө айтканбыз, дагы бир чакан идеябыз бар, ошону дагы биздин көрүүчүлөргө чагылдырып бергенге толуктуу аракет кылмакчыбыз. Ошон үчүн көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.